каласыздарбы, урматтуу көрөрмандар, урматтуу каласыздарбы, урматтуу студенттер. Жалпы эле студенттерди бүгүнкү 17 ноябрь студенттердин эл аралык күнү менен куттуктайбыз. Жана ошол менен бирге эле Баткен мамлекеттик университетинин алдындагы Кызыл Кыя гуманитардык педагогикалык институту боюнча сиздерге кыскача маалымат бере кетсек. Андыктан биздин окуу жайга куш келипсиздер. Билим берүүнүн сапаты кандай гана улут болбосун, анын келечектеги өнүгүүсүнүн ишенимдүү индикаторлорунун бири болуп саналат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 52 жогорку окуу жайы бар. Анын ичинде Баткен мамлекеттик университетинин алдындагы Кызыл Кыя гуманитардык педагогикалык институту 1997 жылы Ошмунун окуу консультативдик пункту катары ачылып, учурда Батмунун негизги окуу структуралык бөлүмүнүн бири катары өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Азыркы күндө 3 факультет, 1 орто кесиптик билим берүү бөлүмү жана дистанттык билим берүү технологиясы иштеп, жогорку билим берүү боюнча 15 адистик, орто кесиптик билим берүү бөлүмүндө 7 адистиктен гуманитардык педагогикалык кадрларды даярдайт. Студенттер замандын талабына ылайык жаңыча методдор менен билим алышат. Институтта жалпысынан күндүзгү бөлүмдө 1527 студент, сырткы бөлүмдө 1215 студент, аралыктан окутуу бөлүмүндө 128 студент билим алышат. Анын ичинен 18 спорттун мыктылары болсо, 4 спорттун чебери жана 3 спорттун чеберине талапкер бар. Аларга 118 окутуучу билим берсе, анын ичинен 26 илимдин кандидаты, 1 илимдин доктору бар. Урматтуу достор, бул жерде биздин таланттуу студенттер Батму таланттары сынагына кызуу даярданған кези. Андыктан биздин студенттерди сахнадан тосолуңуздар.